Ахматбек Келдибековду Атамбаев чакырганбы? Бизге берген маегинен. Ахматбек мырза, сиздин башыңызга кыйын кез келгенде бир командада жүргөн адамдар таштап басып кетпей, тирөөч болуп туруп берди. Атамбаевдин башына кыйын кез түшүп жатканда командасындагы адамдар аны жалгыз таштап, башка жээкке өтө качышты. Мурунку президенттин негизги катачылыктарынын бири командада түзгөндө принцип эмне экенин билбегендерди жанына жыйнап алгандыгы болду. Бизди камаганда бир гана фракциябыздын депутаттар эмес, 70-ке жакын депутаттар колдоп турганы, парламент иликтөө жүргүзгөн депутаттык комиссия түзүлсүн деген чечим кабыл алып бергени, 5-чакырылыштын президентке айтчу сөзү, өз ара көз карашы бар болгонун көрсөткөн. Азыр Атамбаевдин парламентте болгону 2 гана депутаты калды деп айтылып жатат. Бул Атамбаевдин саясатчыларды өзүнө керек учурда колдонуп, кийин кереги жок колдонулган буюмдай ыргытып койгонун жыйынтыгын деп билем. Өзүм колдогон деген КСДП партиясынын талапкер катары чыгып, президент болуп шайланып келген Сооронбай Шариповичке жасаган мамилесин да көрдүк. Ага карата айтылбай турган сөздөрдү айтканы себеп болууда. Атамбаевдин тегерегиндеги жүргөн саясатчы депутаттар аны таштап кеткени да ушундан улам. Революцияда бирге жүргөн саясатчылар Отунбаева, Бекназаров, Исаков жана башкаларды бул адам деле таштап кете бербедиби? Партиялаш болуп чогуу келаткан Иса Өмүркуловду Бишкек шаарынын мэри болуп турганда кылмыш иши козготуп, камап бергенге чейин барбады беле. Азыркы мэрдин кандай былыктары чыгып жатат? Бул дагы саясий куугунтукпу? Өзүмө эмне ушундай кадамга барып бизди камады деген суроо берип, жообун таппай келем. Бул суроонун жообун да жакында таптым. Бизди камагандан кийин жоопкерчиликти жоктугу, каржылык мыйзам бузуулар, чыры көп насыя алуулар, кадрдык башаламандыктар башталыптыр. Биз парламентте олтурганыбызда мындай көрүнүштөргө жол бербейт болчубуз. Өзүбүздүн сөзүбүздү, оюбузду айтмакпыз. Атамбаев элге коррупция менен күрөшүп жатам деп өзүнө жакпаган саясатчыларга ойдон чыгарылган иштерди токуп, маалыматтарга Фаридти отургузуп коюп, анысы элге жаман көрсөтүү идеологиясын жүргүзүп келсе, эми өздөрүнүн артынан миллиарддаган 100 миллиондогон доллар чыгып жатат. Биз ага бул иштерди жасоого тоскоол болгонбуз. Кийин Текебаев тоскоолдук кыла баштады эле. Аны түрмөгө олтургузуп койду. Марал радиосунан Атамбаев мени элдешүүгө чакырганга духу жетпейт деп айттыңыз эле. Бирок кече эле кордук көрсөткөн Атамбаевдин алдына Келдибеков барыптыр деген сөздөрдү таратышты. Бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Мен Атамбаевди жакын аралыктан акыркы жолу камалардын алдында парламентте жаңы өкмөт ант бергенде көргөм. Ал киши менен төрагалыктан кетип жатканда иш бөлмөсүндө сүйлөшкөндөн бери кол берип учураша элекмин. Атамбаевдин мага кел сүйлөшүп олтуралы деп айтканга адамдык абийири жол бербейт, духу да жетпейт. Ал сөздү макул болуп жолуга турган адамга айтса болот. Менден кандай жооп болорун жакшы билет. Атамбаевдин сиз тууралуу бейбечаралардын, жетим жесирлердин, майыптардын акчасын уурдап байыган деп айткан өз жообун алат экен да. Ал майыптардын, бейбечаралардын акчасы деп айтпадыбы? Бейбечара майыптардын акчасы пособия менен социалдык өнүктүрүү министрлигинен кетет. Ал киши президент болуп туруп маселенин маңызын билбесе да, эптеп мени жамандаш керек болгон. Соцфонддон пенсия гана берилет. Ар бир пенсионер канча пенсия чегерилгенин президенттен жакшы билет. Атамбаев эмне үчүн Келдибековду камагандыгынын маңызын түшүнгөн эмес. Эл алдына чыкканда жалганды кошуп, апыртып айта бергенде искусство болсо керек. Ошол жагынан таланттуу күч адам экен да. Ыйык Ороз айында Атамбаев Ахматбек иним экөөбүз сүйлөшчү сөз бар, бетме-бет олтуруп алып сүйлөшөлү деп чакырса барасызбы? Мен ал кишинин көзүн тике карап бетме-бет кезигип, эмне себептен деген суроомо жооп алганга даярмын. Жолугушуу ачык түрдө, элдин көзүнчө болсо барам. Анын кабинетине эч качан бөжөңдөп чуркап барбайм. Эртели кеч баары бир жолугабыз. Уландысы бар Булак, Жаңыл Ордо.